көптөгөн дүйнөлүк изданиялар 11 журналисттер жөнүндө макама жазып чыгышты. Need to stop this absurd prosecution. Join us in voicing support for Ayke, Makabat and 9 others. Ниязбеков менен Надира Нарматова Кыргызстанды дүйнөлүк аренада Северный Кореяга айланып бараткандай көргөзүп салышты. Соттун чечими чыкканы сыр сакталган. Анткени алар аргасыздыктан кылганын билебиз. Жалаң эле Ниязбеков айдан бери. Что-то мамлекет Ниязбеков окшойт. Жакшылык алып барбайт. Бул кетиште 7 миллион кыргыз, 5 миллион. Журналисттер жөнүндө мыйзамды оордотуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Ооздон чыккандан кийин сен сөздүн кулусуң деп айтылат даанышман элибизде. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта бир аптада эмне жана кандай жаңылыктар болгонун чагылдырып бермекмин. 11 мартта бүткүл өлкөлөрдүн журналисттери Кыргызстанда абакта жаткан 11 журналисттердин бошотушуна колдоо көргөзүп, флешмоб #FreeKyrgyz11 деп видео кайрылуу жазышкан. Жана көптөгөн дүйнөлүк изданиялар 11 журналисттер жөнүндө макама жазып чыгышты. Later this week, a court in Kyrgyzstan will decide the fate of 11 journalists who were arrested for doing their job, serving the public. Journalism is not a crime, and Kyrgyz authorities need to stop this absurd prosecution. Join us in voicing support for Ayke, Makabat and 9 others who have been detained since January. Share your videos of support with #FreeKyrgyz11. Let them know they're not alone. Булар жөн эле басылмалар эмес. Француздук Le Monde гезити өзү Францияда окулат. Америка журналынын редактору жана басмаканасы 1872-жылы ачылган. Аны АКШнын 5000ден ашык медиа ээлери жана редакторлору окушат. Белгилүү басмаларды кайталагандардын арасында Германия, Испания, Италия жана Чыгыш Европанын дээрлик бардык өлкөлөрү бар. Башкача айтканда, биздин журналисттер мыйзамсыз камакка алынып, СИЗОдо барымтага алынганы бүт дүйнө билди. Coming from Kyrgyzstan, it pains me to see the recent reality unfolding in the country. In the country, which used to be considered as an island of democracy in the Central Asian region. Айтор Римдин министри Улан Ниязбеков, УКМКнын министри Камчыбек Ташиев аткаминерлердин былыктарын бизге жашырын түрдө маалымат берип турат деп ойлоп алганды. Ниязбеков менен Надира Нарматова Кыргызстанды дүйнөлүк аренада Северный Кореяга айланып бараткандай көргөзүп салышты. Ай, молодец, 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 молодец. Мала молодец, мала чина 12 мартта аткаминерлердин сөзүн лепай деп жала жапкан 1-май райондук соту 11 журналистти алып келип бөгөт чарасын көрүп баштаган. Бирок сот отуруму баштала электе 7 мартта Сапар Акунбековду үй камагына бошоткону белгилүү болду. Соттун чечими чыкканы сыр сакталган. Анткени алар аргасыздыктан кылганын билебиз. Сапар Акунбеков ооруп, азыр ооруканада. Равшан Жээнбеков ден соолугуна байланыштуу 6 мартта Facebook баракчасына жазган. 4 мартта мени санчайска чакырышты. Артка кетип атсам, эшиги ачык бир кабинетте чалкалап дагы бир иликтөөчү журналист Сапар жатыптыр. Ооруп калганын айтып, туура калып учурашты. Мен Сапармын го, байке, деп мен күлүп, кантип сени тааныбайм? Тааныдым, дедим деп жазылган катта. Ал эми 11 журналисти абакта жатканда эмне жөнүндө сурап жатканын Махабат Тажибек кызы айтып берди. Кайдан бери Ниязбековдун үйүн кайдан таптың, жерин кайдан таптың, анысын кайдан таптың, документин кайдан таптың böyle эч кандай мамлекеттин кызыкчылыгына жарашыктуу видео эметти да сурак жүргүзбөй эле допрос. Жалаң эле Ниязбеков кайдан бери. Что-то мамлекет Ниязбеков окшойт. Жалаң эле Ниязбековдун кызыкчылыгына. Анда Шайырбектикин эмне сурабайсыңар деп күлдүм. Аны айтпайбыз дейт. Анан эме тиги 278 статья боюнча козголуп атканбы Ниязбеков менен Нарматова кайрылуу жасадым беле, ошол боюнча козголуп атат, ошондо айтпадым беле, мага шантаж кылып атат. Ошо биринчи шантажды ишке ашырышты, камашып. Камайбыз, турмаң, жулам, андай мындай деп коркуткандар боюнча биринчи шантажды ишке ашырышты, камашты. Андан кийин источник ким деди? Источник өзүңөрсүңөр деди. Ким болмогон эми. Бир кылмышкерди кармаганга канча киши саласыңар, анан бул жерде тийген министрге 200 киши иштеп койсоңор керек деп. Ошол анан Байышев Улан деген бар, Чапеков Улан деген бар. Мага компромисс сунушташты, желанияңды айт деди, акча сунушташты.
Неге дегенде БКМдин жардамы жоктур. Өзүңүздөр уккандай Садыр Жапаровдун кудасы ИИМдин министри Улан Ниязбеков Кыргызстанда баарын чечип калганбы? Айтор Надира Нарматова экөөнүн былыктарын элге жарыялап салган үчүн өч алып жаткандай. Анткени Темиров Лайф жана айтайт десе, алар жөнүндө көптөгөн иликтөө чыгарган. Здравствуйте, уважаемые. Салам урматтуу Темиров Лайф жана айтайт десе командасынын аудиториясы. Өткөн жумада ички иштер министри генерал-лейтенант Улан Ниязбеков тууралуу 2 видео чыккан. Азыркы учурда мен президент Садыр Жапаровдун кудасы Улан Ниязбековдун көп жылдар бою мага карата кыянатчылыгы үчүн мыйзамсыз, жосунсуз жоруктары менен алышып келе жатам. Обратилась ко мне через соцсети, чтобы я дал свой комментарий, поскольку азыр менде болгон далилдүү маалыматтарды айтып берем. Войны с милиционером, главным милиционером страны Ниязбековым. Поэтому я сегодня пришел в студию и готов дать интервью со всеми подтверждающими документами. Вот мой паспорт, пожалуйста. Гаврилов Алексей Станиславович. Мен Гаврилов Алексей, Кыргызстандын жаранымын. Учурда мен Ниязбековдун кылмыштарынын айынан апамды жоготтум. Акылбек Жапаров Көлбаевдин апасынын тоюнда жүрсө, Улан Ниязбеков, Надира Нарматовалар Мырайым Атраимов менен байланышы бар экенин жалпы коомчулукка билинген. Ошентсе дагы булардын кылы кыйшайбай элге акыл үйрөтүп жүрүшөт. Алардын мыйзамсыз жоруктарын ачыкка чыгарган журналисттер суракка чакырылууда. Эгер Нарматова ошончолук эле беделине, намысына сарсана болуп, мындай кайгырып жатса, анда намысына, беделине шек келбеген иштерди жасабаш керек. Анткени ал депутат, ал коомдук адам, ал биздин кыргыз жарандарынын чөнтөгүнөн каржыланат. Ошол эле бюджеттин эсебинен ал бизге жалданып иштейт, ал эл өкүлү. Ал коррупциянын өкүлү эмес, коррупционерлердин өкүлү эмес, ОПГнын өкүлү эмес, ал эл өкүлү. Ошону биринчиден билиш керек. Калган иликтөөлөрдү Темиров Лайф жана айтайт десе YouTube каналынан көрүп алсаңыздар болот. Эми келиңиздер, 11 журналисттин ИИМдин кызматкерлери кандай иш аларга козгошконун көрөлү. 11 журналистке массалык башаламандыкка чакыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөчү козгогон ишинин себеби кантип түшүндүрүп берип жатат. Алар Махабат Тажыбек кызынын ноябрь-декабрь айларындагы бийлик органдарын дискредитациялаган публикациялары массалык башаламандыкка алып келиши мүмкүн деп жазып жатышат. Бирок кылмыш жаза кодексинде дискредитация боюнча эч кандай берене жок. Ошондуктан тергөөчүлөр чакыруу деген сөздү эптеп кошконго аракет кылышкан. Жыйынтыгында эмне келип чыкканын көрөлү. Тергөөчүнүн кыргызча токтомунда бир нече бийлик органдарын дискредитациялоого чакырган видео массалык башаламандыктарга алып келүүсү мүмкүн экендигин жазылган. Жөнөкөй сөз менен айтканда, Махабат келгиле бийликти жамандайлы деген чакырык жасаган эмиш. Ал эми токтомдун орус тилиндеги версиясына чакырык деген сөздү кошкондо таптакыр башкача мааниге ээ болуп калган. Призывающие и дискредитирующие органы власти деп жазып коюшкан. Кыргыз тилинде которгондо Махабат элди дискредитациялоого чакырбай эле бийлик органдарын чакыргандай болуп калган. Бир эле ишке эки башка түшүндүрмө берип жатышат. Бул эмнени далилдейт? Тергөөчүлөр эптеп эле кылмыш ишти токушкан. Анын үстүнө массалык башаламандыкка чакырык жок болуп жаткандан кийин кылмыштын да курамы да жок да. Ошондуктан соттор дагы кылмыш ишин мыйзамсыз деп чечим чыгарышы керек болчу. Ушул эле ишке эки башка түшүндүрмө менен жазышкан 20дан ашык следовательдер айласынан 8 журналистти 13 майга чейин абакта калтырууну суранышып, абакта калтырышты. Спасибо за поддержку. Спасибо. Жакшылык алып барбайт. Бул кетиште 7 миллион кыргыз, 5 миллион. Андай чечим жокта. Эки айга кызматында. Чоң элдердеги ушул эме алардагы орун биргелер назар табышты. Журналисттер кайрылганга, эки айга калмады узаттыга. Акыйкатсызды. Кандай барасыз чечимге? Албетте болбойт да мындай беспредел болуп атат. Сапар Акунбековду жашыруун 7 мартта үй камагына чыгарып коюшкан. Ал эми сот залынан Акыл Орозбековду үй камагына жана Жумабек Турдалиевди эч жакка кетпөө тил каты менен
сот залынан бошотушкан. Барган рахмат, колдогондор үчүн колдомо сезип жатты. Азыр. Ошол бүгүн. Бул чечимге ыраазысызбы? Ооба, чечимге ыраазымын. Үй камагына чыгарды. Ошол азыр иш боюнча көп нерсе айта албайм. Ошого кол коюп бердик. Негизинен бүгүнкү чечимге канааттандыралы эле үй камагына чыгарды. Мындан аркы иште да ушундай ак адилеттүү жүрөт деп ойлойм. Шериктериңиздин камалышына кандай болду? Бизде мындай баарыбызды сүйлөштүрүүгө да мүмкүнчүлүк кылган жок. Ошо көптөрүн эле кайра 2 айды да узартып коюшту деди. Чет жакка чыкпоо тил кат негизинде бошотулду. Калган дарыгын биле алган жокпуз биз. Бардыгы мыйзам чегинде болду, ошо бардыгыңыздарга колдооңуздарга чоң рахмат айтмакчыбыз. Негизи коюлуп аткан айыптарга макулсуздарбы? Ал боюнча азыр макул эмеспиз. Албетте мыйзам чегинде адилет акыйкат чечип бердик деп айта алабыз. Соттун чечиминен кийин СМИнин редакторлорунун жарыялары пайда болду. Алар 7 мартта президент менен жолугушкан. Жыйында Ниязбеков, Ташиев, Байсалов жана Зулушев дагы катышкан. Жыйын жабык өткөнүнө карабай, соттун чечиминен кийин редакторлор өз наразычылыгын айта баштады. Алар ишти кайрадан карап чыгууга сөз беришкен. Карабай 11 журналисти 8-и дагы камакта калды. Кесиптештерим үчүн жүрөгүм ооруйт. Карагылачы ак тилектин кандай арыктап кеткенин, журналисттердин баары тергөө учурунда алардын качып кетпээрине, жашынып албаарына кепил болуп берүүгө даяр болчу. Бизди кечиргиле, жардам бере алган жокпуз. Ал эми жакында эле чекит медиа сулуу сөз менен жылаанды ийинен чыгарган. Айта берем, бирок сөзүмөн кайта берем деген Садыр Жапаровдун элге берген убадаларын эсептеп чыгышты. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Бирок 2-3 жыл, 4 жылдан кийин биз сырткы карыздарыбызды толук жапканга мүмкүнчүлүк алабыз. Кудай буйрса, ошо 1-5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз. Антип мен туугандарым, же болбосо досторум деп мен бийликке койбойм. Мен бардыгын бир туугандарым, үй бүлөмдү, мамлекеттик кызматтарга да койбойм. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес. Балян деген бизнесменди жакшы билесиздер. Бул эмне кылган? Бул мамлекеттик банкка болор болбос бир залогду алып барып коюп туруп, $2,5 миллион кредит алып кеткен. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес 2 жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'та ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Журналисттер жөнүндө мыйзамды оордотуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Ал эми Эдил Байсаловдун өзүнүн ою болсо керек, андай болбойт. Сөз ооздон чыкканча сенин кулуң, ооздон чыккандан кийин сен сөздүн кулусуң деп айтылат даанышман элибизде. Угуп отурсаң баары жакшы демек. Журналисттерди куугунтук кылып, бийликти сындап койгон адамдарды камап,
жата беришеби? Кыргызстан демократиялык өлкө эмес эле тоталитардык өлкөгө айланып калышына ким кепилдик берет? Сиздер менен мен кылмышкер эмес Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.